Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Damla kandaysiz? Çarçabay geldingizmi? İşleringiz yaxshimi? Densoluklar. Bola chaqa jamoat yaxshi yurasizmi? Rahmat. Charchabay. Bozor Qo'rg'onga hoş geldik. Rahmat. Allah razı olsun. Assalamu alaikum. Amansızlarmı? Hurmatlı bizning ko'ruvchilar, hurmatlı Tezqavar kanalının ko'rmanlari, jalpı Jumray jurt. Biz Жалал-Абад облусунун Базар Qorg'onuna geldik. Umar Damla menen buga чейин bir ay bolup kaldı, baylanışıp durduk. Ушул Жалал-Абадтын Базар Qorg'onunda kızlar medresesi kurulup başlaptır ha? Ушундай беле? Kızlar medresesinin жаңы имараты kurulmakçı. Kurulmakçı. Biz mına ушул маалыматты sizlerge жеткиришибиz керек. Анан албетте араңыздарда колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар, сооп издеген адамдар болсо, жалпы салым кошууга чакырабыз. Азыр biraz кечкирип калды, алыс жолдон келдик. Колдон келишинче караң киргиче түшүндүрүп көрсөтүп беребиз. Кайсы жакта болот курулуш? Бул азыркы медресе, айта берейин. Бул кайсы көчө мына бул Базар Qorg'onда? Сайдуллаев деген көчө азыр. Сайдуллаев көчөсү, а? Трассадан эле Түз ылдыйга түшүп келдик да негизи. Түз ылдыйга түшкөндө 2,5 километрден ушул медресе башталат. Бул 2005-жылы ачылган негизи. Бир медресе, а? Мечит эмес. Мечит эмес. Мечит эмес, медресе. Бул медресе. Анан 2005-жылдан бери биз миңдеген окуучуларды, кыздарды ушул жерден тарбияладык. Кудай кааласа. Анан 2 жыл болду. 2005-жылдан бери. Демек 15, 2 жыл кошсок 17 жыл болуп. Муфтияттын каттоосунан өткөн. Каттоосунан өткөн. Контролунда. Көз комиссиянын каттоосунан өтүп, муфтияттын контролунда сабак беребиз да. Ошолордун контролунда. Жакшы экен анда. Азыр бул жерде кыздар окуп атабы? Азыр сабак бүтүп чыгып кетишти. Чыгып кетишти. Ооба, эртең менен кечке чейин окушат. Обедке чейин илим бөлүмдөгүлөр обедке чейин окушат, анан Куран жаттагандар кечке чейин, шамга чейин окушат дагы чыгып кетишет. Буга чейин үй шартында эле окушкан балар. Бул азыр медресе. Ушул жерде медресе, класстар бар, окуу каражаттар бүт бардыгы жетиштүү болгону бизде бара-бара окуучу көбөйүп атат да. Окуучу көбөйүп атат. Батыра албай атабыз. 2 жыл болду биз Куран бөлүмүн ачканыбыздан кийин Кудайга шүгүр бир сүйүнө турган кабар бар. Алда болсо бизге муну майга 14 жаңы Куран толук жаттап чыгат кыздарыбыз бар. Кудай жалгасын. Куран-ы Карим толук баштан аяк жаттап чыгышат. Ошону сүйүнүш үчүн күтүп турабыз. Сонун. Аябай жакшы. Эми кыздар, буюрса жаңы имарат курулса, медресенин имараты курулса, жалпы ушу көтөрө көптөп эл бар, элдин чөнтөгү бар, колунда акчасы бар, демөөрчүлүк кылам деп сооп издеген адамдар канча, алар кош колдоп, шотуңуздарга акча которуп, ишеним берип, салым кошсо, буюрса медресе курулуп калат. Буюрса. Атайын проект даяр. Бизде бул медресени ушул жерде Кабылжан деген аксакал раматылык мурда вакыф кылып кеткен. Вакыф кылып кеткен дагы. Алла разы болсун. Кишилер өтүп кетти. Алардан кийин биз буну дагы кеңейттик кичине. Бирок ошентсе дагы биздин окуучуларыбыз ар кайсы жактан келип батыра албай атабыз чындыгында. Анан Өзбекстандык бир кыргыз агаларыбыз бул жерде бир жери бар экен. Бул жерден бизден азыр 600 метр алысыракта турат. Ошол жерде кичинекей 2 комната, 3 комната үй менен чоңураак жери бар. Ошону бизге Аллах жолуна өткөзүп берген. Ошол жерди? Жерди. Канча сотик? Үйдү 6 сотик жер. 6 сотик. Базар Qorg'onдун борборунда да андай жерлер азыр ушул Базар Qorg'он борборунда 3 миллиондон жогору турат. Ошону садака кылды. Ошону Кудай үчүн берип берди. Даже документтерине кете турган кагаздарын дагы өзү жанынан төлөдү. Машалла, Алла разы болсун. Анан ошол жерге биз аракет кылып проект сыздырдык. Бирок даяр проектибизди ал фондко, бул фондко, араптарга да кайрылып көрдүк. Бирок чындыгында билбейм, бир Кудайдын эшигин такылдатпай атабызбы, айтор өтпөй атат да. Анан элге кайрылайлы, балким башталып кеткен болсо жакшы болот эле деп 12-18 проект сыздырганбыз. Подвал 1-2 менен. Подвал 1-2 этаж, 2 этаж. Подвал менен 3 этаж болуп калат. 3 этаж болуп калат. Ошого келечекте биз дагы убактылыбыз, эртең кетебизби, бүрсүн кетебизби, Кудай үчүн кала турган кылып бир Алла жолунда иштеп калалы. Салып койсок деген жакшы ниетибиз бар иншалла. Мына жай жаннат болсун. Ким дедиңиз? Вакыф кылып берген атакебиз берген Базар Qorg'onду Кабылжан деген агабыз, ал киши рахматтылык өтүп кетти. Андан сырткары Өзбекстандык бир бул жерде кыргыз агабыз бар.
ушул агабыз өзүнүн аял экөө аял базар коргондук. Биргеликте жүрүңүз дегиз туруп документтерди казиятка документалдуу кылып өткөзүп берди. Өткөзүп берди. Мына ошол Казияттын балансында. Казияттын балансында. Менин айтайын дегеним, жай жаннат болсун, Кабылжан атакебиз ушул үйүн, жерин вакыф кылып, Алла жолунда мына өткөрүп бериптир. Курбандык кылыптыр. Көрдүңүздөрбү? Мындай садака кылыптыр. Динге садака кылыптыр. Динге курбанчылык кылыптыр туугандар. Өзүнүн дүйнөсүн жигарыдан, боорунан чыгарып берип, анан садака кылган. Ага кошколдоп, мына бул жакта 6 сотук жерин берип отурат бирөө, Биз мына жерин берсе, үйүн берсе, мынантип вакыфка тапшырып берсе, анда биз ушу чөнтөгүбүздөн бир аз болсо да акча чыгарып салым кошо албайбызбы? Эмне үчүн ушу колубуздан келбейби? Кудайга шүгүр. Тапканыбыз жакшы. Ошонун чекесине зекетин чыгарып, ушу салым кошо албайбызбы? Туурабы? Салым кошсок болот менимче. Мындай иш, мындай курулуш, мындай нерсе башка жерде деле болуп келген. Болуп деле келатат. Бирок мына жерде дагы болуп атат. Умарда була сизден Алла таалам ыраазы болсун. Биздин баягы убактыбыз кээде тар болуп калат, кээде шашылыш жүрүп калабыз. Бул жака жолубуз түшүп калат, жолубуз түшпөй калат. Бүгүн да мына башка райондордо алысыраак жакта съемка кылып, мына бир аз кечирээк болсо дагы ушу кадам салып, ушу соопко колубузду салып кетели деп атайын келдик. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Биз себепчи бололу. Өзүбүз колдон келишинче жардам кылабыз иншалла. Сизге чын жүрөгүбүздөн тез кабарга жана анын башында турган сизге атакыл таксырым чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Ушул медресени башкарып атып, ага чейин дагы миңдеген кыздар ушул жерден тарбия алышты. Мындан ары дагы тарбия алат деген үмүтүбүз чоң. Кудай кааласа сизге жана жалпы жамаатыңызга чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Алла разы болсун. Жерге имаратыбыз туруп калса, Кудай кааласа анын ачылышына дагы сизди буюрса чакырабыз. Кудай буюрса. Бүтүп кетсин ушул. Жакшы ишти жетелешип чогуу бүтүрөлү. Чогуу бүтүрүп, соопко чогуу эгедер болуп, анан дейишке жетелешип кирели. Аллам ошол убакытты насип кылсын баарыбызгачы. Эми азыр баштаганга бир аз болсо да мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Болуп атабы? Азыр проект гана колуңуздарда экен, туура? Менин түшүнүгүмдө. Проекти бар. Андан кийин бир агабыз экскаваторлор бар экен. Мен ошол котлованын казып берейин деген убадасы бар. Бул жерде Аман деген агабыз бар, базарда иштейт. Ал киши ошону убада кылышты. Анан калганын Кудайдан көрө жатарбыз иншалла. Бар, башкасы Алладан иншалла. Дагы элден Кудай буюрса. Азыр эми ал жактагы жер түшүнүктүү. Биз далил катары бир аз кадрын сиздерге экранга коюп беребиз. Буюрса, анан экранга ушул проектиси даяр, Даяр. Ушул проектисин дагы экранга коюп беребиз, анткени далил болсун. Бул умардамыла ушу өзүнүн убактысын, аракетин курбандыкка чалып, ушул ишти баштайлы, аягына чейин чыгаралы деп Алланын ыраазычылыгын издеп жүргөн кез экен да. Буга эми колуна кол, бутуна бут бололу дагы жардам берели, бүтүрөлү. Туурабы? Алла разы болсун, рахмат. Кыздардын окуусу жакшыбы? Жакшы. Канча жаштан канча жашка чейин окуп атышат? 9-классты бүтүп келишет. Анан 11-класска чейин бизде 3 жылдын ичинде сөзсүз түрдө Кур'ан Карим толук жаттап чыгып кетиш керек. Андан сырткары бизде кары болуп чыгып кетет. Кары болуп чыгып кетиш керек. Ошол шарт бизде. Анан быйылкы жаңы карыларыбыз 14 кызыбыз майда чыгышат иншалла. Толук хафиз болуп чыгышат. Толук. Андан сырткары тафсир, бизде араб тили грамматикасы, анан тигүүчүлүк кесиби бар бул жерде кыздар. Андан сырткары баягы тез жардам деп эң биринчи жардам, алгач жардам, укол сайганды, ошондой эле ооруп калган адамды жаңы көргөнгө мүмкүнчүлүгү жете турган даражада билим алышат азыраак. Диний билимден сырткары дагы кошумча. Машалла. Ошондой. Өтө сонун. Эми бул проектте 3 кабат подвалы менен 2 кабат экен. Туура. Бул жерде канча балага ылайыктуу проект болуп атат? Канча кызга? Ал жерде азыр окуганга 70-тен 120га чейин батырса болот. Ошондой расчет алынган. 12ге 18 болуп, анын сметасы, жалпы сметасы 14 миллион турат. 14 миллион ошол архитектура чыйып берген смета баасы. Анан ошону биз эми элге жарыялап атабыз. Буйруса элибиз кош колдоп бере турган болсо, быйыл мына күн
ачылып жаз болуп баштады. Күзгө бүтүп келсе жакшы болот иншалла. Машалла. Сонунан да айтайын деген маалыматыбыз ушул. Биз экранга телефон номерларды коюп атабыз. Банк шотторуңуздар барбы? Бар. Даяр. Медресенин шоттору бар, ошону. Медресенин шоттору бар. Учурда бул медреседе кемчилик барбы, жокпу? Азыр бул медреседе кемчилдигибиз жок. Кыздардын тамак ашында кыздар негизи жатып окубайт. Бирок ошол киши, кыргыз киши берген жерде 2 комнатада азыр 15-тен 20-га чейин кыз жатып атышат. Алыстан келгендерди, аларды биз батыра албай атабыз. Калгандар ушул мугалимдердин үйлөрүндө, ушул медресе эмеде үйлөрдө жатып окушат. Жатып бул жака катташат. Көпчүлүк барып келет, алыстан барып келет. Бул жерде биз жатакана кыла албай атабыз кыздарга, тилекке каршы окуу класстары гана. Окуганга гана биз шартыбыз бар. Шарты бар. Анан ал жер болсо, ошол салынып калса анда алыстан келген кыздарга жатаканада болот эле, окуу борбору да болот эле. Анан биз бул жакты билим борбору, ал жакты Куран жаттоо борборун кылып ажыратабыз да. Куран жаттаган кыздар өзүнчө окушат, билим алган кыздар өзүнчө окушат. Жакшы. Эми медресеге салым кошом. Ушу талабаларга салым кошом, дин жолунда илим алып аткандарга салым кошом, аларга садака кылам дегендер да араңыздарда жок эмес. Дамыла мен туура айтамбы? Садаканын эң жакшысы талабага берген садака дейт. Устаздардын айтуусуна караганда. Мен туура айтып атам? Туура айтасың. Талабаларга берген садака сооптуу болот экен. Араңыздарда кимдир бирөө медресенин жаңы курулушуна салым кошом дейт. Кимдир бирөө ушу медреседе кыздардын бир тамак ашына, бир керегине жарасын деп, балким медресеге даяр иштеп жаткан медресеге дагы салым кошушу мүмкүн. Албетте. Аны эми баягы салым кошуп атканда багытын айтып туруп анан салым кошо бересиздер. Экранда телефон номерлары иштейт. Банк шотторун, Мбанк эл сомдору болсо аларды коюп атабыз. Ошол координаттарга салымыңыздарды жөнөтө бересиздер. Салым кошууну биз өзүбүздөн баштайлы. Өзүбүздөн баштайлы. Биз Тез кабар коомдук кайрымдуулук фондунун эсебинен анан алыста иштеп жүрөт. Аманаты бар. Өзү Дубайда жашап, Дубайда иштейт. Ошо дин дегенде жата калып тура калган менин досум бар. Билим Майнаев. Өзү кайрымдуу жигит. Ошол жигиттин атынан анын өзүнүн фондунан, кайрымдуулук фондунун эсебинин атынан 5000 сом, биз өзүбүздүн Тез кабардын фондунун атынан 5000 сом шотторуңуздарды берсеңиздер, биз эртең ошону которуп коелу. Ал ошо курулушка керегине жарасын. Рахмат, Алла разы болсун. Акыреттеги касырыбызга чогуу салым кошолу. Касырды чогуу куралы. Кандай дедиңиз? Рахмат. Рахмат сизге. Өзүбүздөн баштайлы. Алла разы болсун. Ишиңизге ийгилик. Алла таалам соопторду көп-көп жазсын. Бейишке чогуу жетелешип кирели. Аманчылыкта көрүшөлү. Жакшы тұрыңыз.